Саламатсыздарбы жаамат? Бүгүн бизге байке келиптир. Москва шаарында автобус айдап иштейм дейт. Бул Москва шаарындагы Речной вокзалдагы кеңсебизге байке келип, биринчи суу, анан наружный көк сууга келиптир. Отзыв берем дейт. Байке, келиңиз, айта бериңиз. Катуураак сүйлөңүз, Мен автобус айдайм ушу Речной вокзалдын жанында. Бул сууну мен менен чогуу иштеген баладан укканда, угуп анан суу алып иштим. Мен кичинекей чактан бери эле низкий давление менен страдать этчүмүн да. Анан эртең менен жумушка келгенде медиктен бутумду чыңап атып өтчүмүн. Бутуңузду чыңаганда кан токтойт, Бутумду чыңаганда кан токтоп, анан кичине өйдө көтөрүлөт да. Ошентип өтчүмүн да, анан бул суудан ичтим 3 баклажка. 3 баклажка ичкенден кийин нормальный болуп калды да, давлением 120, кээде 130 көрсөтөт. Азыр медосмотрдон өткөндө кандай болуп? Медосмотрдан бутумду чыңабай эле өтүп атам азыр. Анан бул сууну Каракол, Руслан Караколдук деп жазат группага. Ал өзү Караколдук эмес, Караколдун жанындагы мамандык бала. Мен да ошол айылдыкмын. Жердешиң. Көрсө мен инилерим экен да. Жакшы. Бул Руслан европейский медицина эмес, Кытайдын, Индиянын окмуштуу дарыгерлеринен да өтүп кетти. Азыр болсо рактын дарысын чыгарып жатат. Муну уккандар баардык ооруңарга алып эле ичкиле, зыяны жок, только пайдасы бар. Ушинтип айтат элем да. Бул Руслан Кудай берген бала экен да, бул кичинекейинен эле ошо биология менен кызыгып жүргөн экен. Аягы келип ушундай жакшы дарыларды чыгарып атат. Сонун. Азыр кандай этапка өттүңүз? Азыр эмнени лечение кылайын деп атасыз? Азыр мен профилактика катары эле биринчи сууну денсаулыгымду поддерживать этиш үчүн эле ичип атам. Денсаулыгым жакшы. Өзүм болсо 72 жаштамын. Мага ичишим керек. Мындай дарыны. Жакшы. Аллахым шипасын берсин. Дагы сонун результаттарды ала бериңиз. Рахмат Малик байке сизге. Чоң рахмат. Келинимдин экземасы бар эле, экземасы бир ичкенде эле айыкты. Сүйкөдүңөрбү же? Сүйкөгөн жокпуз. Биринчи сууну ичип эле айыкты. Жакшы. А канча ичти? 1 баклажка, 2 баклажка? Ал бир эле баклажкада ичти. Жакшы. Дагы результаттарды көрө бериңиздер. Рахмат чоң.